Түркиянын Стамбул шаарындагы МС медициналык клиникасы менен Кайрымдуу Бол кайрымдуулук фонду түз келишим түзүүгө жетишти. Стамбул шаарындагы эл аралык жеке клиника ар кандай онкологиялык ооруларды, оор операцияларды ийгиликтүү жүргүзгөн бейтапкана. Буга чейин ортомчулар аркылуу $10.000 операциянын наркы $16-18.000 чейин көтөрүлүп, муктаж, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга абдан кыйынчылык жаралган. Эми ортомчуларсыз Азамат Байматов баштаган топ МС клиникасы менен түз келишим түздү. Анда оорулардын дартын кепилдиктүү айыктыруу жана каражаттын ортомчуларсыз клиникага которуу, жеңилдетилген баа коюу жана башка маселелер каралды. Эске сала кетсек, Азамат Байматов буга чейин да чет мамлекеттеги башка медициналык клиникалар менен келишим түзүп, оорулуу адамдарды чет мамлекеттен ийгиликтүү айыктырып келген жайы бар. Ал эми МС клиникасы Түркиянын Стамбул шаарындагы медициналык кызмат көрсөтүүчү оорукана. Ал эл аралык деңгээлдеги ооруканада 1000ден ашык жумушчулар эмгектенет. 350дөн ашык медициналык илимдин даражалуу дарыгерлери иштейт. 9 операциялык бөлмө бар. Оорукана 2012-жылдан бери алдыңкы медициналык технология менен иштейт. Ошол эми биздин сиздерге болгон сунушубуз дагы бар болуп турат. Себеби канчалаган адамдар келип, ортомчулардын колуна түшүп калып, орто жолдо көп акчасын коротуп алгандары бар, алданып калгандары бар. Ошон үчүн ошого жол бербестен биздин сиздерден көптөн көп өтүнүчүбүз бир эки тараптуу келишим болсо деген биздин жакшы сунушубуз. Ошонун негизинде биздин мекендештер сиздерден келип дарыланып кетүүсүнө чоң бир мүмкүнчүлүк алып берет элек. I think just a little short information about the fund, right? This is a charity fund who helps patients. Ушинтип элдерге жардам берип, ошого жардам берген ниетиңер болгонго, каалооңор болгонуңар үчүн силерге чоң рахмат айтабыз. Бул жерде колубуздан келген жардамдын баарын силерге көрсөткөнгө даярбыз. Азамат байке, мынау Түркияга болгон сапарыңыздар кандай болду? Ошол Кыргызстандагы ошол ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ортомчуларсыз түз байланышта түзүп берүү максатында атайын бул жакка келип, клиникалар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүңүздөр. Сүйлөшүүнүн жыйынтыктары кандай болду? Муктаж адамдар, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар менен байланышуу кандай болду клиниканын ортосундагы? Ошол туурасында кенен айтып берсеңиз. Бүгүнкү күндө биздин негизги башкы максатыбыз ушул калк ичинде кайрылган канчалаган адамдар бар, биздин канчалаган мекендештер бар. Эң өкүнүчтүүсү бүгүн адамдын эң башкы байлыгы болгон ден соолуктан жабыркап, кыйналып, ушу туңгуюктан жол таба албай аткан биздин канчалаган боордошторубуз бизге кайрылып жатышат. Бирок алардын кайрылуусун орундатуу үчүн биз аларга миллиондогон сомдорду бере албасак дагы, бирок биз ошол миллиондогон сомдорду экономдоп берүүнү, алдатпоону, туура багыттуу келип кетүүсүн бир жол салуунун аракетиндебиз. Мына Кудай буйруса. Бирок ушул аракетибиз ар бир иш кылсак, баягы жыйынтыгы болуп турса, бул адамды кубандырат экен, сөзсүз түрдө. Ошол себептен бүгүнкү күндө 3 күндүк иш сапарыбыз, мен ойлойм, Айсакын апча, жакшы бир өзүнүн нормалдуу бир эмесинде болду окшойт, Кудай буйруса. Себеби ошол эле биздин Апазалинин дагы ден соолугунун жакшырышын өзүбүз көрүп алып сүйүнүп атабыз. Аны ушул сыяктуудай бир жакшы аракетибизде жакшы жыйынтык бар. Бул биздин экинчи сапарыбыз Түркияга ушул ден соолук маселеси боюнча келген. Биз ден соолук маселеси боюнча биринчи эң чоң проектибиз Индия тууралуу болгон. Андан кийин талаптардын болгонуна жараша биздин эме мажбур болгон, башка өлкөгө барып дарыланууга мажбур болгон бейтаптардын талаптарына жараша ошо Түркияга да жол салып ил салыш керек болду. Ушу экинчи гана келишибиз болсо дагы биздин бүгүнкү эки жолку келгенибиздин жыйынтыгы аябай жакшы болду деп эсептейм. Себеби биз ушу эки жолку келгенде мына ушул Стамбул шаарындагы эң бир чоң болгон 3 бейтапканалар менен
сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жолугушуп иш алып баштадык десек, иш алып барып баштадык десек болот. Буюрса эң биринчиси азыркы биз турган МС ооруканасы бул жерге биздин эң биринчи бейтабыз келип, Кудайым буюрса жакшы иштер болуп, мынакей жарым жартылай өтүп калды, Кудай кааласа. Мындан тышкары мемориал дегенде эң чоң бир эме бар экен, оорукана. Анда дагы бул жерде дагы жасалбаган операциялар ошол жакта жасалат экен. Алар да биз менен иштешүүгө, бизге окшогон фонд менен иштешүүгө даярдыгын билдиришти. Себеби дегенде Азамат айтып өткөндөй, биздин келген эң негизги максатыбыз баягы бейтаптар докторлорго, ооруканаларга жетиш үчүн узун жолду өтүп, узун жолдон тигиниси чыга калып, мунусу чыга калып, анысы чыга калып, 5 сом, 3 сом болуп ушинтип эле акыры финансы тарабынан, анан убакыт тарабынан көп кыйналгандар болуп атат да. Мына ошол жолду кыскартып, түздөн түз ооруканалардын жетекчилиги менен сүйлөшүп, биз ортодон чыга калып жерден бул бизге эле дей тургандар эмес, чындап адамдарга бир аз болсо да колубуздан келген жардамды көрсөтсөк деген максат болчу. Ошол максатка жеттик деп ойлойбуз, Кудай буюрса. Эми бул 3 оорукана менен гана биз чектелип калбайбыз, Кудай кааласа. Баштаганыбыз ушул болуп атат. Эми кийинки дагы сапарларыбыз буйрук болуп келип калсак, азырынча мына 2 больница, 2 оорукана менен сүйлөшүп, 3 менен Адатып, 3 менен сүйлөштүк. Адатып ооруканасы, андан кийин мемориал, анан МС. Ушулардын баары менен сүйлөшүүлөр болду. Анан дагы башка ооруканаларда изилдештирип, сураштырып, сүйлөшүп, түздөн түз чыкканга аракет кылабыз буюрса. Абдан жакшы. Анан негизи Кыргызстанда өзү кайсыл оору менен, кайсыл илдет менен ооруган адамдар көп, кандай кайрылуулар болот? Мисалы ошол эле Турциядагы клиникалар, ар клиниканын багыты ар кандай болот экен да? Алардын кандай критерийдин негизинде бул жактагы клиникаларды тандап алып атасыздар? Ошол ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген муктаж адамдар 100% айыгып кетүүсүнө толугу менен кепилдик бар экен. Сиздер аныктап биле алдыңыздарбы? Буга бүгүнкү күндө эми бизге кайрылганда боор оорусу боюнча биздин бүгүн Кыргызстаныбызда негизи эле атын атасак аты жаман оорулардын күн санагында көбөйүп бараткан аты аябай өкүнүчтүү. Бирок ошол эле учурда ошол эле биздин медициналык бир алсыздыгыбыздан келип чыгып атат бул проблемалар. Эгерде өзүбүздө болсо, биз бул жакка келип эмне эле, мисалы ошол эле авиакомпанияларды байытып, алардын мисалы ошол эле Турциянын, ошол эле Индиянын экономикасына биз өтө чоң салым кошуп атабыз деп билип атабыз да. Себеби эгерде биздин өзүбүздө болсо гана бул жака келбей эле өзүбүздөн эле ошол эле жатаканаларга төлөнүп аткан төлөмдөр, канчалаган чыгымдар көп. Эгер өзүбүздө болуп калса аябай жакшы болот эле. Бирок ошентсе дагы ал күн келгенге чейин, биз ал күнгө жеткенге чейин биз ошол саламаттыгыбызды жакшыртыш үчүн аргасыз келүүгө мажбур болуп жатабыз. Элдердин кайрылуусу боор оорусу боюнча, онкологиялык ар кандай жаман оорулар, ошол эле эжелерибиздин, апаларыбыздын жанагындай мисалы раковый немелер менен кайрылгандар көп болуп жатат. Ошол эле учурда мынакей кече жакында келген апазалиникинде сколиоз илдетине чалдыккандар. Мен ойлогом, апазалиникинде аз эле болсо керек, сейрек кездешүүдөн кош керек десем, апазалиникинде кайрылуу көп экен. Бүгүн мына биз келгенибизде мына ошондой дагы бизге сунуштар болуп жатат. Азамат, ошо силер биздин толук өзүңөр көзөмөлүңөргө алып, ошол жакты билип берсеңер, биз ушу жолду таппай атат элек деп кайрылгандар. Эми ошолорго мынакей бүгүнкү күндө жооп алып, анан биздин дагы бүгүнкү азыркы сүйүнүчтүүбүз ошол эле клиникалардын жетекчиликтери менен мындай бир кепилдиктүү бир иш алып барууну, бир жөнгө салууну дагы сунуштадык. Анан эки тараптуу келишим болсо, расмий түрдө, жөн эле баягы сөз жүзүндө эмес, расмий түрдө болушлугу биз үчүн өтө чоң бир жыйынтык алып келет деп билип атабыз да. Себеби жанагындай врач келип алып, мындай бир врачтар менен эмес, биз жетекчилик менен сүйлөшкөндүгүбүз чоң жыйынтыгын берип жатат. Эми эң биринчи критерий албетте биз булардын докторлорунун кандай докторлор иштейт. Эми азыр интернет деген жакшы да. Интернет аркылуу карап докторлордун баарын бир сыйра окуп чыгып, кимиси кайда окуган, канча жыл иштеген, эмне деген аркасында опыттар, тажрыйбасы кандай экен, ошону карайбыз. Биринчиден кандайдыр бир конкреттүү маселе менен келгенде, мисалы апазалинг эмесинде карадык. Омуртка боюнча ортопедтер деп коет го. Ошолордун мыктыларын карадык. Бул жакта адамдар менен байланышып сураштырдык, кандай врачтар кайсы. Эми адамдар
билет да, адамдардын оозунда, тилиндеги докторлорду издеп тапканга аракет кылдык да. Анан ошол аркылуу мына ушундай доктор бар экен деген клиниканын жетекчилигине чыгып, эл аралык бөлүмдөрдүн чоңдору менен сүйлөшүп, байланышып, азыр өзүбүз да келип, анан кийин ошону тандоо кылдык да. Эң биринчи албетте докторлордун тажрыйбалыгы, билимдүүлүгү, кесипкөйлүгү. Андан кийин кандай жеңилдиктер, кандай жакшы шарттар түзүлөт биздин бейтаптар үчүн. Ал экинчи критерий. Андан кийин ал дагы үчүнчү десек да болот. Экинчи критерий буларда неме деп коет, жана success rate деп коет да, булардын айыктырган ооруларынын эң жакшы жыйынтыгы канча жүздөн канча процент түзөт. Мисалы сколиоз менен 98% экен булардын жыйынтыгынын пайызы, жүздөн жакшы чыккан жыйынтыктын пайызы 100-98 экен. Ал дагы бир жакшы ишенимдүү нерсе. Мисалы онкология оорулары боюнча, онкологиядагы ар кайсы боорду колоо, же болбосо боор трансплантация боюнча жыйынтык кандай? Да, 100-70 бирөө, 100-80 ошого да карайбыз. Мына ушул 3 негизги критерий менен карап, анан больницаларды, ооруканаларды тандайбыз да. Эми азыр көпчүлүк эле ортомчулар деген сөздөр болуп атат. Ортомчуларга азгырылып, кымбат ооруканаларга барып кайрылып, бирок андан натыйжа чыкпай, ошол муктаж адамдар абдан кыйналып, аягы өлүм менен коштолгон учурлар дагы кездешип атат. Анан ошол көрүнүштөрдү жокуу үчүн атайын ушундай аракеттер жасап жатасыздар. Буга чейин мындай кайрылуулар кандай болду сиздерге? Кайрылган адамдар көп болду, алданган адамдар көп экенби? Турция эле эмес, башка мамлекеттерге барган адамдар да. Туура. Эми бул ушул маселебиз негизги максатыбыз ушул болуп жатат да. Анан ошол ортомчулар кимдер экен, кандай адамдар да? Эми ортомчулар деле баягы башка планетадан келип калган деле адамдар эмес. Өзүбүздүн эле арабызда жүргөн, катарыбыздагы эле болгону гана менин жеке түшүнүгүмдө кимдир бирөөлөрдүн атын атап мен аларга бир акарат келтиргим да келбейт. Себеби ар бир адам өзү үчүн жооп бериш керек. Биз өзүбүздүн ишибиз үчүн жооп бере алабыз. Бирок кимдир бирөөлөрдүн кылып аткан иш үчүн мен жооп бере албайт экенмин. Бирок мен оюмча мындай болуп жатат. Ортомчу боло калган адамда адамдык бир чыныгы адамгерчиликтин аздыгы деп билем да. Негизи анткени ошондой кыйналып аткан адамдын үстүнөн жана анча эмени коюп туруп, өз кызыкчылыгын коюп, бул жерден дагы жулуп жеп кетейин дегендик бул эмеге туура келбеген көрүнүш болуп жатат. Бирок көрбөйүн деп, укпайын десең, мына Адыл өзүң дагы кече күбө болдуң. Бир мекендешибиз келип, мына бир $9.000 мен алданып калдым деп жатат да. Мисалы ортомчуларга берилип калды дейт да. Ал ортомчуга берилип калганын өздөрү көрүп билип, анан ал билгенден кеч болуп жатпайбы? Ошол учурда билишкен да жок да, кайкалар. Билишкен жок. Ал өткөндөн кийин билип калып атат, ошол жем болуп калгандыгын. Ошон үчүн мен ушул убакыттан пайдаланып айтар элем, урматтуу мекендештер. Биринчи эле бизге кайрылганда кээ бир учурда ушул болуп атат. Азыр Адыл сен туура суроо бердиң. Мисалы, көбүн эсе эле баягы аз акчаны айтып туруп кылтак ыйлышып атат. Мисалы мынча экен десе, андан арзан айтып, байланышка чыга коюп, өздөрү издеп, өздөрү байланышка чыгып, жүр мен сени алып барам деген жерде уже мандем бар экенин билиш керек деп. Билем да элге. Өздөрү байланышка чыга калат экен. Ошентип алып келип турар, анан кийин өзүнүн айтылып аткан суммадан ашыкчаны айтып, ошол эле чыгарылган диагноздарды бир проблемаларды чоңураак кылып көрсөтүп туруп, анан алчу акчаларын ушундай жолдон колдонуп алышып аткандар көп экен. Анан ошон үчүн айтар элем, эгерде болсо, сиздер Кыргызстандан чыга электе эле врач кандай врач жасайт, биринчи врачты тактаңыздар. Анткени врачты сурабай, биринчи акчаны сурашып атат. Канча кетет? Ал эми маани маселе акчада эмес. Биздин маселе ошол келген мекендешибиз, биздин боордошубуз ден соолугу жакшы үчүн биринчи тандоодо врач туруш керек. Ал мындай тажрыйбалуу, ошол канчалаган мындай операцияларды баштарынан өткөзгөн, квалификациясы жогорку эмедеги врач болсо, ошол маанилүүсү ошондо деп билем. Туура, Азамат туура айтат. Бул ошол эң биринчиден баягы өздөрү көп көңүл бурбай ошентип келип атканы болуп атат. Экинчиден ошол ортомчу адамдардын эми биз деле балким кандайдыр бир деңгээлде ортомчу болуп атабыз негизи. Бирок ошол ортомчулук кылып өздөрүнүн колунан, бейтаптардын өзүнүн колунан келбеген нерсени кылып берип жардам кылган адамдын ошол кылып аткан ишин туура түшүнүп, ошол колунан келип чындыгында жардам кыла турган болсо, анда ал жерде эч кандай сөз жок. Бирок бул жерде билип билбеген, бул жерде тил билиш керек. Ошол Түркия болобу, Индия болобу, ошол элдин ошолдун культурасын, маданиятынбы, жашоо шартынбы, политикасынанбы, экономикасынан бир кандайдыр кабарлары болгон адамдар болсо, мисалы үчүн дарыларды алып келет Индиядан ценовая политика дарыларга тиешелүү бул таптакыр башка. Ошолорду мисалы үчүн адамдардын эч түшүнүгү жок эле, бир жолу өзү барып келген же бирөөдөн угуп алган, мен кыйратам, алып барам деп эле ошентип алып кетип атат да.
өздөрү иштин өзөгүн түшүнбөй кантип бирөөгө жардам бере алышат. Ошондуктан барганда булар эң биринчи айтты, кандай доктор интернетте Кудайга шүгүр ачып эле окуй коюш керек ошону. Орусча которуп эле болсо ал проблема эмес, ошону окуп билип, анан клиниканын репутациясы кандай, анан ошол алып барам деп аткан кишинин деле өзүн кантип алып бара алат. Кечке жабышып эле мен сени апарам бератам жүр мени менен дей берген жабышкан адамдан коркуш керек да. Биз мисалы үчүн эч кимге телефон чалбайбыз, чалгандарга ар дайым жооп беребиз. Бир-эки чалып да жоголуп кетишет. Балким өзгөрүп кетти, алардын эрки. Биз башка бирөө эме барабыз деп жетсе, алардын эрки. Бирок ошо кайра ай багада мага барам дебедиң беле. Жүрбөйсүң, мен сени кайратам дегендерден акырын болуш керек да, акырын дыкат болуш керек. Эми Кыргызстанда ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген оорлуу адамдар кездешип жатат. Ошол чет мамлекетке операцияга же болбосо дарыланууга барам деген адамдар ошол ар кандай консультацияларга чындыгында муктаж, каяка кайрылышын деле билбейт чындыгындачы. Анан сиздер менен ошондой чет мамлекетке чыгуу боюнча, сапарлар боюнча түз байланышып, сурап билсе болобу, кантип байланышабыз сиздер менен? Бул боюнча биз азыр Индия мамлекети менен дагы ошол биздин азыркы келишим кылып туруп жүргүзүп атканыбызда ошол элдин суроолоруна консультация, кеңеш берүү боюнча биз ошондой атайын эмелер иш-чараларды өткүзүп турабыз. Ошол иш-чаралардын чоң жардамы да тийип жатат да. Анткени бул жерде дагы биздин бүгүнкү сүйлөшүүбүздөгү ушул эки тарапта жанагындай келишим болсо, биз канчалаган бир туугандарыбыз мисалы ошол эле чет жактан барып ден соолугун жакшыртып келишип атпайбы? Алар 6 ай сайын барыш керекке туура келет. Текшерилиш керек. Биз ушул жерден дагы элибиздин капчыгын ойлоп, чөнтөгүн ойлоп, анын эртеңки жашоосун ойлоп, биз бул жактан ондогон адамдарды ошол эле ден соолугун Индиядан же Турциядан жакшырып келсе, кайра ал жакка учуруп, канчалаган расходторду кылдырбай, биз ошол эле Индиядан же Турциядан врачты алдыртып, ОПИД жанагындай кеңеш берүү эмесин уюштуруунун консультацияда ошону уюштуруп туруп, ошончо акчаны дагы ошол жерден дагы экономить эткенге аракет кылып атабыз. Мен ойлойм, Адыл буйруса, бул жактан дагы ошондой врачтарды чакыртып, канчалаган бир туугандарыбызга маалымат берип, ушулдан келип кеңеш алгыла деп. Мисалы, мындан алдыңкы мына 2018-2019 жылдаркы эмеде биз ошондой врачтарды чакырып консультация бердирткенибизде, биз мисалы ондогон адамдарды ден соолугун билбей жүрүп аныктап, анан тезирээк кетүүсүнө мүмкүнчүлүк ала алдык да. Себеби ооруну алдын алсак, проблема азыраак болуп, анан жеңил чечилет экен. А биздеги эң өкүнүчтүүсү, ошол ооруп аткан оорусун билбей эле жүрүп, күмөтүп атат да, алы жете албай, мисалы миң деген сом менен аяга турган оорулар миллиондорго барып такалып атат, чечилбей да калып атат. Анан ошон үчүн буйруса, ошол Кудай буйруса жанагындай кеңештерди көбүрөөк берсек элибизге, журтубузга, алдын алуу эмелеринчи, Кудай буйруса кеңештерди. Ал кеңештерди алыш үчүн бизге түздөн-түз байланыштар керек. Биздин телефон номерлер, YouTube'да каналдарыбызда тигил жактан, бул жактан негизи көп эле оңой эле алса болот. Андан кийин врачтар келе албай калган учурда ошондой бир мажбурлук болсо, биз интернет аркылуу, дагы да интернеттин жардамы чоң, интернет аркылуу ошол керектүү бир конкретный случай боюнча сурап кеңештирип, интернет аркылуу врачтар менен сүйлөштүрүп бере алабыз. Барып келген докторлорду дагы, барып келген бейтаптарды дагы, уже айыгып жакшы болуп келген бейтаптарды дагы байланыштырып, ошондойлорду биле турган, ошондойдон маалымат сураган адамдар болсо дагы биздин YouTube'дагы номерлер менен чыга беришсе, түздөн-түз чыгышы керек бизге. Анан бул жерден эме Адыл дагы баса белгилеп айтып отурган нерсем элибизге, бул эгерде жанагындай кайрылуу боло турган болсо, мындай биз атайын официально бизге кайрылуу жасайт. Ошол оорусун кээ бирлер бар экен да элдин арасындачы. Менин башым ооруп атат, же болбосо деген сыяктуудай бир мындай жөн эме менен көп кайрылышат. Ошолор атайын бир тастыктаган, оорусун тастыктаган документтерин алып келип, биздин фонддун офиси бар Бишкекте. Ошол биздин дарекке келип, арыз таштап, ошону аныктап туруп, анан ошонун айланасында биз кандайдыр бир аракеттерге макулдашууга кол коюлат. Анан биздин фонд менен биздин сураган нерселерге макул болсо, биз алардын сураган нерсесин колубуздан келсек, макулдашкандан кол коюлат. Ошол договорго эмеге макулдашууга кол коюлгандан кийин анан акырын өзүнүн этап менен иш жүргүзүлүп баштайт.